Россиянын жарандыгын алган мигранттар аскер бөлүктөрүнө жеткирилип жатат. Бул тууралуу Nexta Live Telegram каналы жазды. Анда мигранттар Котельникидеги мечитте намаз окуп бүткөндөн кийин алардын документтерин ОМОН кызматкерлери текшерип, Россиянын жарандыгы барларды аскер комиссариаттарга алып кетип жаткандары айтылат. Бүгүн эртең менен Израиль Дамаск жана Алеппо аэропортторуна сук курду. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик САНА маалымат агенттиги билдирди. Агенттиктин маалыматына караганда, кол салуу бүгүн эртең менен жергиликтүү убакыт боюнча саат 05:25 болгон. Бүгүн эртең менен Израиль жер ортолук деңизинен жана Голандан ракеталар менен Дамаск жана Алеппо эл аралык аэропортторун бутага алган ракеталар менен абадан агрессия жасады деп айтылат агенттиктин билдирүүсүндө. Транспорт министрлиги Израилдин соккусунан Дамаск жана Алеппо эл аралык аэропорттору иштебей калганын жарыялады. Бир адам жарадар жана дагы бир адам каза болгону кабарланууда. We stand with Palestine. We stand with Palestine. Free Palestine.